Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мына буга чейин биз ошо Темирал агай менен адамзаттын 3 доору тууралуу чоң маекти бүтүр аягына чыктык эле. Мына бүгүн ошонун эле уландысы катары ушу ыйык Курандын космологиясы деген тема боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Чындыгында эле бүгүнкү күндө бардык илимпоздорду кызыктырган ушу космология болуп аткандыгы барыбызга маалым. Бүгүнкү күндө деги эле ушу дүйнө жүзүндөгү өнүккөн өлкөлөрдүн баарысы ушу космоско кызыгып атат да. Мына канча деген ракеталар учуп атат, изилдөөлөр, галактикалардын түзүлүшү деги эле ошол жакта бир адамзатпы же бир башка бир жашап аткан бизден башка дагы ушу ааламдын кожоюндары барбы деген суроонун үстүндө бүгүнкү күндө чейин ушу изилдеп иштеп атышат. Бирок ошол боюнча мынакей ушу биз өзүбүз айтып келгендей эле Куран эгерде адамзаттын жаралышынан баштап акыр кыяматка чейинки бардык маалыматты ичине камтыган болсо, демек ошо кыяматка чейинки ааламдын жаралышынын аягына чейинки дагы маалыматтар болуш керек. Мына ушул теманын үстүндө сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы, Темирал ака? Саламатчылык. Эмесе мына ушул боюнча сиз мына ошо китебиңизде дагы жазып, буга чейин ушу бир таң каларлык цифраларды чыгардыңыз эле. Деги эле бул жер планетасы биздин галактика эле эмес, галактикадан сырткары дагы миллиард деген галактикалардан турган бир өзүнчө ушул ааламдын, мындайча айтканда, жылдыздар дүйнөсүнүн вещественный мир деп коебуз да, ошонун схемасын, түзүлүшүн, андан сырткары дагы сыртынан 7 кабат асмандын, ошондон ары Аршка чейин жеткен бир схемаларды чыгаргансыз. Бүгүнкү күндө аны кимдер кандай түшүнүп атат билбейм. Бирок ушул боюнча сиз ушу бүгүн кенен маек кылып, ушуну бир илимий деңгээлде бир түшүндүрүп бергенге аракет кыласыз деген ойдомун. Эмесе сөз сизде. Космология. Бул азыркы физиканын космологиясы бар да. Анан Курандын космологиясы бар. Байыртан бери бул байыркы Египет, Индия, Вавилонду кызыктырып келген космос. Бирок алардыкы баягы натур философиянын деңгээлинде. Мисалы бир мындай романтика айлантып сүйлөйлүчү. Жылдыздарды абдан бир әлигече айтып атпайбызбы? Жылдыздар деп коюп атпайбызбы? Артисттерди, бурчукка чыккан актерлор да. Ошол баягы жылдыздар абдан бийик, анан бул бир орунда турат. Бирок эч ким жетпейт. Жетпейт. Анан бир убакта ырдап да жүргөн биздин жаш убагыбызда. Жете албайсың айга да желой менен, ай баратат деген. Анан анын баары эмне болду? Анан жөнөкөй көрсө айга жетет. Андан нары дагы бул эми ар бир учурдун, анан Курандын космологиясы. Азыркы астрофизика менен Курандын космологиясында канчалык деңгээлде айырмачылыктар бар. Бул космология фундаменталдуу алдын эмнени карайт? Мына ушундан киришибиз керек да. Мына биз адам жөнүндө сөз козгогондо айттык, адам ата качан жашаган, каерде жашаган, орусча айтканда что, где, когда деген суроо бар да. Мына космологияда ушул сурооду берет. Аалам качан пайда болду? Кандай кулуштар өттү? Качанга чейин жашайт? Бул 4 бурчтукпу же 3 бурчтукпу, кандай деген. Ушундай эң жөнөкөй суроолордон баштан, анан бул абдан бир татаал маселеге айланып кетти да. Куран ушул маселелерди эмне дейт? Эми дагы бир кызык нерсени айтайын. Эми тууган урук бар, баягы эл журт бар деген, баягы маркумду кабырга койгондо катыштыңбы? Ошондо молдоке эмне окуйт? Жаназа окуйт. Жок, кабырга коюп атканда. Жаназадан кийин көтөрүп барып. Бир сүрөнү окуйт да. Кайсы сүрөнү окуйт? Билбейм эми ошо. Мүлк сүрөсүн окуйт, 30 аяттан турган.
Tabarakellazi biyedihil mulku da. Oşonun kotormasından okup vereyim. Kızığı şul yerde. Buna Mülk suresi deydi. 30 ayettiken. Kolunda berekeli biyligi var, Allah bardık nersege kudretli Kuday. Al silerdi sınaş üçün ölüm menen ömürdü jarattı. Silerden kimin jakşı iş kılasıňar? Keçirimdүү da ulukta al özü. Mana uşundan aytat. Al 7 kat asmandardı jarattı. Sen Rahmandın alardı jaratkandan biri-birinden ayırmasın köre de albaysın. Kayra da kara. Biraz yılçık görü jatasın mı? Andan keyin kayradagı 2 jolu kara. Gözüň çarçap kıynalıp kayır özüňe kaytat. Mına 7 kat asman jarattı dep atabı Allah Taala'ny. Kanday elestetesin sen şunu? Hem biz buga çeyinki bagı aytılıp kelgen maalumat boyunça ошо 7 kavat asmanda öyle düşünöbüz da. Başkasının başına var. Başka buga çeyin baş vurgan jok aga. Biz ekinçiden asman degende mына şu özübüzdün turgan жерден жогору көздөй şu görünüp atkан boşluk yıldыздын arazının barısında da жалпысынан asman деп düşünöbüz. Bunun Kur'an'a jakыныраак экен. Эми кават дегенде аралыктары Şu жерде кыйыныраак болуп калат. Каваттар эми биздин көзүбүзгө көрүнбөйт ал. Кандай каваттарын кантип табабыз? Маселе ушунда болуп атат. Анан 7 кават асман дегенде ошо бүгүнкү күндө ошо так маалымат эч кимде жок чындыгында. Мына ошо сиз айтып жаткан ошо жаңы нерсе болуш керек. Бир кызык жери ушул Кур'анда эле айтылат. Кават деген. Башка диндерде айтылбайт. Bizde bu astrofizikada, kosmologiyada, ilmi kosmologiyada var mı şu kavat деген Yok, alarda stupendçati vселенный деп айтат, бирок ал асман эмес. Алар асман дегенди түшүнө албай атат. Ушул боштуктагы жөн эмес экен, бир эфирдей түшүү, бир волна, бир ушу менен толтурулган экен. Ушул жана гравитациялык тартылышты кармап турат экен, жылдыздар ошон үчүн өз орбитасында жана сууда сүзгөндөй күч менен айланып чачылып кетпейт экен деп айтышат, бирок аныктай албай атат. Аны лабораторный анализ чыкпай атат. Бул асман ушундай. Бирок кызык жери мен сага азыр асмандын бир моделин көрсөтөм. Жөнөкөй эле нерседен. Жер тоголокпу? Бул аныкталды да. Demek biz жердин кайсы точкасында турсак да биздин үстүбүз асманбы? Асман болуп турат. Демек асмандагы тоголок. Топ сыяктуу экен, шар экен да. Бирок ошондо 7 кат асман ушундай болот экен. Мен сага мына ийдиш менен эле көрсөтөйүн. Келиңиз мен карап. Асмандын жаратылышы дейли. Бул эми томолок болсо. Mana birinci asman uşunday tursa, ikinci asman uşunun sırtından dağı şardı şar kaptap turgan. Bunun sırtından daha bir asman uşunda olup keteveret. Keteverken da. Yıldızlar kayakta olup kalat uşunda. Oşo meseleye gelemiz. Düşündün de? 7 kavat asman degenimiz bayağı top kokşagan şar, anın üstünden de şar kaptaganda şar, uşundan keteverken. Эми жана сүрөнүн 5-аятында айтат. Биз төмөнкү асманды гана чырактар, жылдыздар менен кооздодук дейт. Ошондо 7 кабат асман турса, төмөн жагы каяк болуп калат? Ортосу болуп калат да, ядро. Ошо борбордо дагы бир асман бар экен. Төмөнкү асман ошол экен да. Демек 7 кабат асман бул өзүнчө, төмөнкү асман өзүнчө болуп калабы. Же ошо 7 кабат асмандын бирөөсү эң ичинде ортосунда. 8 асман болуп калат. Ошондо ошон үчүн бул аятта өз алдынча бөлүп айтып атат. 3-аятта ал 7 кат асман жаратты атабы. 5-аятта биз төмөнкү асманды гана чырактар менен. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7 asman var, bирок ошонун ортосунда турса, sen айткандай төмөнкү болуп калат. Bunun üstünde 1-ci asman, 2-ci кетет да. Demek yıldızlar dünyasından sırtkarı 7 asman kuşap turat ekenden da. Kur'an'da Demek Kur'an şunda aytat. Varakat zayyanna sema'a dünya deyt.
Bimasabiha dep keldi. Biz dünya asmanın yıldızlar menен koozdoduk deyt. Dünya degen tömönkü degen söz. Dünyalык жашоо бул төмөнкү жашоо. Бул дүйнө деген бул материяда. Мисалы үчүн, ошондо демек бул жылдыздар ошо бул дүйнө болуп эсептелинет экен да. Биздин дүйнө ошо жылдыздар асманында мына жер шары бир планета. Сөздүк боюнча бул төмөнкү деген түшүндүрөт дүйнө. Же болбосо бул төмөнкү жашоодобуз да биз. Абдан төмөнкү. Бул бейиш эмес, жер кала эмес. Ушуну менен 8 асман болдубу? Мына ушул 14 кылым биз түгүл 8 асмандын бар экенин билбей келдик да. Куран колубузда турса да ошону чечмей албайт. Ал ар бир жанагы өлүк маркумду затып көргө коюп атканда ушул сүрө окулат. Бул космологиялык аяттар окулат. Мына ушундан башташыбыз керек да эми. Бул асман качан жаралган, канча жашайт? Мына ушунда биз убакыт жана мейкиндик деген түшүнүккө баягы оор айттым белеби, буга кирбеш керек, киргенде мен кыйшайып кетишине мүмкүн. Эми ошол Курандын айрым бир аяттарын ач сен дагы 443 бетин ач. 44 бетин аччы. Sen de karap dur muna 3. degen ayatda. Enbiya suresi eken 21. surenin 30. ayatı. Kapırlar görüşken yok bu. Asmanlar menen yer birigip turgan bolçu. Biz alardı ajaratıp böldük. Deyot. Kanday? Bir mezgilde uşul bütünde asman, yerden, yıldızlardan bardığının materyası bir ele olğanu. Birigip turgan eken. Demek bir ele yer siyaktı. Oşo bütün yıldızlardan arka galaktikalar çoğulup kelsen al kısılıp turgan bolup da. Anan keyin kanday, oşondan kanday kuluş ketken? Biz alarda ajaratıp böldük deydi. Emi oşonda 51. ayat 51. surenin 47. ayatında aytat eken. Allah Taala aytat. Asmanды öz kolubuz menен turguzduk. Biz аны tınımsız kengeytirip turabız. Demek bul mындай болгон экен. Bir mezgilde asman yer birigip turganda ajıralgan eken. Bunu azırkı fizika улуу жарылыш деп коет, бирок ал өтө грубый айтылып калган да. Куран жарылыш деп аятпайт. Ошол асман бир энергия катары бөлүнүп чыккан экен да. Эми муну грубый айтсак бир түтүн бөлүнүп чыккан. Ошол жанагы биринчи турган материя кысылып турган. Асман бөлүнүп чыгып турду. Бөлүнүп ошо анан ошондон тынымсыз кеңейтип турат. Муну азыркы физикада айтат. Анткени 1929-жылы Эдвин Хаббл жана америкалык астроном телескоптон караганда галактикалар дейт, жанагы жүзүмдү көргөнсүңбү? Ар жерде ошондой жылдыздар ар жерде чогулуп, ошо бир галактикада 400-500 миллиард жылдыз бар деп. Ошолор бири-биринен узактайт экен да. То есть мейкиндик галактикалар узактайт биринен. Галактикалар чачылып кетпейт экен, турат экен, бирок ал бири-биринен узак. То есть мейкиндик кеңейип, үйлөнгөн шардай кеңейип, тынымсыз кеңейип. Галактикалардын көлөмү чоңойбойт. Чоңойбойт, турат. Сакталат. Болгону галактика менен галактиканын ортосунда аралык чоңойбойт. Мейкиндик. Ошол асман кеңейип. Ошол Куран ошону айтып атат. Мына ушундан баштап, эмне башталды? Убакыт башталды. Убакыт башталды. Эсеп ошондон башталган турбайбы анда, э? Точка отсчёт ошондон. Эми да бир аят окуп коелу. Тооба деген сүрө бар, э? Ушунун 36-аятында. Эмне дейт? Сен окуп кой. Алланын эсебинде 7 кат асман менен жерди жараткан күндөгү Алланын жазуусунда 12 ай бар. Алардын 4-өсү тыюу салынган айлар, туруктуу диндин эсебинде да ушундай. Эми мындай, бул жерде аятты бөлүп түшүндүрөлү. Сен кандай түшүнөсүң? Ошол
Allah asmanды jaratıp bayağı bölünüş bolul ektele. Жараткан күндө Ay esebi var eken. 12 ay болгон экен, ошондо эле. Hem asmandagı ay jaralalık mezgildegi Күн али ай жаралы элек учурда. mezgildegi aydı kançıp düşünüyorsun? Демек ошол учурда дагы кандайдыр бир эсеп болгон го дейм анда. Биз азыр мына ай менен күндүн эсебин мына биздин өзүбүздүн галактиканын эсеби менен эсептеп атабыз да. Сәлнешместе. Ал учурда бул жок эле. Жок. Бирок 12 ай бар эле ошондо дейт. Bunu kançıp düşünüyorsun? Демек мына ушул маселе абдан кызык болуп атат. Эми мындай кылайлы. Ай деген түшүнүктү тактап алайлычы. Ооба. Ал убакта ай жок эле, күн да жок болчу. Ооба. Эми ай деген түшүнүктү тактап кийинки аятты оку. Алардын төртөөсү тыюу салынган. 5-чи. 10-сүрөнүн 5-чи аяты. Ал күндү жарык чача турган, айды нур төгө турган кылды. Жылдын эсебин билишиңер үчүн анын айдын орундарында өлчөп койду. Алланын ушундай жаратканы ак. Ал билгиси келген калайыкка аяттарды ирети менен түшүндүрүп жатат. Мына эми. Мына жылдын эсебин билишиңер үчүн айдын орундарында өлчөп койду деп атабы? Мына карайлы. Мына ай жер менен күндү бир жылда айланып чыгабы? Ооба. Күн борбордо турса. Ооба. Демек бир айда ал ай канча жер менен? 360 градус 60 градус айланып атат. Демек 30 градусту Bir ayda эсептеш. Bir ayda эсептешибиз керек экен. Ошондо 12ге бөлүнүп 12 ай болот. Убакытты деле биз ошо 360 градус саатын айланып аткан стрелкасы менен эсептеп атабыз да. Убакыт деген бул кыймылдан чыгат. Бул кыймылдын белгилүү бир кыймылдын айланган ошонун жол жүргөн жолу. Демек ошондо бул эме болуп калат. Али ай күн жаралы электе ааламдын 7 кат асман жердин оболку күнүндө эле ай болгон болсо, ошол убакта асман жердин материясы шар абалында турган экен. Мана ошонун 360 градус экен, эми ушундан эсеп чыгарабыз да. Ааламды эсептеш үчүн. Демек аалам бир мезгилде абдан шар формасында максимально кысылып турган экен. Мына ушуну Алла Таала айтып аткан экен, ошол убакта эле 12 айдан турган жыл эсеби бар эле деп. Демек анын толук эсебин жыл деп алабыз. Ошонун 12ден бир бөлүгүн ай деп алабыз. Демек 30 градус өлчөмү 1 ай болот. 1 ай деди. 1 градусу 1 күн болуп калат. Түшүнүктүү болду. Демек ошо жылдагы 360 күн деп эсептелдин ичинде деле ошонун белгиси тура турбайбы анда? 365 күн дейбиз эми биз күн эсеби боюнча. Эми азыр биз айды күндү өзүбүздүн күн системасынан чыгарып албайлыбы азыр? Мына мындай дейт. Bir günde 24 saat var da atabız. Oşol эле bir gündü sekundga aylandırsak bir yıldı sekundga aylandırsak 31 milyon 104 bin sekundga var eken. Bir günündün özü kança sekundga var? 86.400 sekundga var bu katken 24 saatga көп өткөндө. Эми жер күн менен болжол менен 30 км ылдамдыкты учат, күнгө айланып. Ошондо 31 миллион 104 миң секундту 30 километрге көбөйткөнүбүздө биздин жыл 933 миллион 120 миң километр болуп калат экен. Күндү карай жердин айланып өткөн, басып өткөн жолу. Узундугу, жолдун узактыгы. Айланасы ошо большой круг деп коет да, чоң алкагы.
Бул 933 миллион 120 миң километр болуп калат экен. Эми күндөн жерге чейинки аралык 150 миллион километр. Эгер 933 миллион 120 миң километрди 150 миллион километрге болсок 6,2208 так чыгат экен Курандык радиус. Ал пи математикада так чыкпайт. 3,14 деп берилет. Анан жакында турат. Болжол. Курандыкы так чыгат экен. Демек Куран боюнча ошол пи 6,22 болуп калат. Пинин жарымы да радиус. Жарымы. А эгер тиги алсак 1108 болуп калат экен. Так чыгат экен. Куран андай грешность бербейт экен да, ошибка. Эми демек бул негизги ошо биздин эсептей турган ошо өлчөм коэффициент ушул. Кийин биз асмандардын радиусун өлчөйбүз муну менен. Андан кийинки 6-чыны окуп кой. Айт, силер 2 күндө жерди жаратканга ишенбейсиңерби? Ага буркандарды теңештирип жатасыңарбы? Ааламдардын эгеси ушундай. Ал анын үстүнө бекем турган тоолорду жаратты. Ага береке берди. Андагы сурагандардын ырыскысын 4 күнгө барабар кылып өлчөп койду. Эми мындай алабыз. Кызык да ушул 4 күн деген эмне? Жер бетине жандуу тиричиликти жаратыптыр. Береке берди деген ошол. Андагы сурагандардын ырыскысын 4 күнгө барабар кылып өлчөп койду дегени кыяматка чейин 4 күн жашайт. 4 эле күнгө ошо ырыскы жетет түгөнөт экен, кыямат болот экен да. 2 күндө жер жаратканга ишенбейсиңер дегени 2 күн андан алдыңкы 2 күндө тиричилик болгон, жандуу тиричилик. Только алам жаралып, жанагы кеңейип отуруп формировать этилген. Бул жер жөнүндө атат. Жер жаралышы. 2 күнүндө жандуу тиричилик болгон экен, анан жандуу тиричилик жараткандан кийин 4 күнгө ырыскысын ченеп коюптур кыяматка чейин. Азыркы илим ушундай дейт. Эң алгачкы тоо кыркалардын пайда болушу, ошону менен бирге бир клеткалуу жаныбарлардын пайда болушу бул жол менен 3 миллиард 600 миллион же 3 миллиард 800 миллион жылдай болуп калышы мүмкүн деп болжолдойт азыркы эсептөөлөр. Демек ошондо Курандын маалыматына караганда ал Куран 1 миллиард жылды 1 күндө эсептеп атыптыр. Аны кантип билебиз? Биз буга чейин эмне дедик? Адам атадан топон сууга чейин жанагы адамзаттын 3 тоорун эсептегенде эсептеп чыгардык да. 342 миллион жыл өтүптүр. Андан кийин Нух пайгамбардан Ибрахим пайгамбарга чейин 111 миллион 240 миң жыл өтүптүр. Анан кыяматка чейин Ибрахим пайгамбардан 300 миллион 302 миллион жыл калды. 760 миң жыл деп атабызбы? Демек болжол менен 3 миллиард 700 миллион жыл өткөн, калганы 300 миллион жылдай калды. Демек могул жерде 3 миллиард 700 миллион жыл өттү деп аткан болсок, демек 4 миллиард жылда бүтүп калат экен да? 300 миллион жыл менен бүтүп калат. Куран бар болгону миллиард жылды бир күндө эсептеп коет экен да? Эсептеп атат да. Бирок бул эмненин жылы? Муну ошо асман жылы деп коебуз. Ошо жерди асмандын жылы менен эсептейт. Бизде муну эсептеген жыл менен эмес, жана адамзаттын 3 тоору боюнча эсептеген жылдан сырткары бул өзүнчө эсеп. Туурабы? Бул 300 ошондо бул 360 миллиард жылдын күнү менен эсептеп атат. Бир күнү 1 миллиард жылга барабар. Ал ошол асман жылы. Биз жана айтпадыкпы? Абдан жанагы кысылып турганда асман жер бөлүнүп. Ошонун диаметри чоң алкагы жылы 360 миллиард жыл экен да. Бирок ал узундукту биз километр менен эсептеп атабыз. Ал биздин Алла Таала эмне менен эсептеп атат узундугун? Ошону карашыбыз керек азыр. Эмне менен өлчөп атат? Өлчөп атат. Бирдиги эмне?
Убакыт деген ал узундук өлчөм экенин айттык да биз, кыймыл. Кийинки аят. Жарыкты күбө кылып касам берем. Мына эми келди. Жарык касам аяттарын айтканбыз, кыяматка чейин ал турат. Жарык азыр канча секундасына канча километр ылдамдык менен? Болжол менен 30.000 километр. 300.000 километр. 1 секундага. Мына ошол асма менен жердин материясы биригип тыгыз болуп турганда ошонун чоң алкагы 360 миллиард жарык жылына барабар болгон экен. Демек биз ошо бирдикти, демек жарык жылына эсептеш. Жарыктын ылдамдыгы менен эсептешибиз керек экен да. Жарыкты айтып атат. Демек мына ушул жерде жарыкты күбө кылып касам берем деген аятта, демек бул жарыктын ошол ылдамдыгы кыяматка чейин өзгөрбөйт экен да. Өзгөрбөйт. Демек ошол бойдон азыр кандай болсо ошол эле ылдамдыкта турат экен да. Ааламдын узундук өлчөмүн, узун туурасын ушу жарык менен эсептейт Куран. Демек анда биздин физика деле ошо жарык менен эсептеп аткан туура эле турбайбы анда? Туура эле, физика ал табигый эмени колдонуп атат да. Метр сетир колдонбойт ал. Бул жерде Куран илим менен эч убакта каршы келбейт экен да. Демек ошол эле кетет, чындык менен кетип турбайбы анда? Андан кийинкисин окуп коеюн.